Бишкегим борборумбу, батыраак оңдочу жолдоруңду. Айылда чогулуп сүйлөшүлгөн ошол бирден эле кылалы депчи. Бизден эмне? Бизден эле сойгула депчи. Эмнени соет? Байларга, чоңдорго жанагы колундагыларга ата-анасы эле жылаңач калган элдер көп да бул жакта. Айыл өкмөтсүзбү? Тамашалап атабыз. Азыр айылда мурункудай жок ба? Жылкы соймой, эметмей, ал кызгарып атпайбы өзүнөн өзү эле. Бишкегим борборумбу, батыраак оңдочу жолдоруңду. Тоодогу толуктар бара албаган, токточу сен юбилей тойлоруңду. Ала тоого кыргыз конгондо, айланып сен жылдыз борборго. Сел саяктар абдан көп болот, сага окшогон опшидомдордо. Бишкегим борборумбу, батыраак оңдочу жолдоруңду. Мына туугандар, той маарекелерибиз ресторанга кирсек, башка өлкөгө баргандай болосун. Европа, Америкадагы. Жолдорубуздун Алла кубалы бул Атамбаев ушул убагында башталып аз миллиондогон акча каражаттар жеп койгон. Буга далилдер толтура. Кытайдан карызды алып, элдин мойнунда карыз. Мына жолдор Жумгал Чаекти көздөй баратабыз, Жумгал району. Элден сурамжылап, түнкү саат 3-тө Бишкектен чыкканбыз. Оператор Тайм Маалымат, негиздөөчүсү Илимбек, иним экөөбүз жүрөбүз. Той маарекелерди, ашыкча чыгымдарды, ушул баякы той топурларды, маркумду узатууну жолго салайлы деп, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн ушул жалпы Кыргызстанды айланып чыгайлы дедик. Буйруса ушул жемиштүү болуп, эл түшүнүп, ушул чыгымсыз эле той өткөргөн чыгымга китеп окуйлу, илим билимди өркүндөтөлү, балдардын келечегин түзөйлү деген максатта эми биздин баякы жашообузда той аштан башыбыз көтөрүлбөй жөн эле убактыбыз өтүп кетип атат да. Тамак аштан да кызык нерселер бар. Жер көрүп, эл көрүп, Кыргызстандын ичинде туруп, Кыргызстандын ичин көрө элек бир туугандарыбыз бар. Жер кыдыргыла, тамактан да кызык нерселер көп туугандар. Мына мен 10 жолу айландым Кыргызстанды. Дагы деле айланып жүрөм. Дагы көп иштерди жасайбыз. Сөзсүз саясатка барыш шарт эмес. Сөзсүз саясатка барып, значокту алып, удостоверение алып, бизнести жасап, олтуруп алып, ал жерде тымпыйып, жөн эле убакыт өткөргөндөн көрөктү. Саясатка барбай, депутат болбой туруп, жасаса болот. Ар бир адам салымыбызды кошойлу. Жардам берели. Азбыз, сазбыз кыргыз халкы дегендей. Ошон үчүн мына жолдор бүтүп калса, буйруса зуулдап, кудагыйлар катташып, нарындыктар кыздарын ошко берип, оштун кыздары нарынга турмушка чыгып, дин менен мына жашап, даватчылар ошко барып, оштон Нарынкөл таласка келип, трайбализм жоголду иншалла. Мурункудай бөлүнүү жок. Саясатчылар эле бөлбөсө, эл бөлүнбөйт. Мен Нарынга барсам деле ушул талантмын, Көлгө барсам деле ушул талантмын, Баткенге барсам деле ушул талантмын да. Ошон үчүн жерибиз дагы кенен, бирок элибиз аз. Шүгүр кылайлы. Ошо туугандар, азыр Чаектеги туугандар менен кичине сурамжылайбыз дагы. Кайра 3 саат Кочкорго жол тартабыз. Жолугушабыз. Мына туугандар, биз ушул Жумгал районунун айылдын аты кайсы өзүңүздү тааныштырып эжеке. Анан мен ушул
бир-эки суроолорду берем. Негизи мына айыл жергесинде деле той топурлар көп да, анан айылдан мына чайекке барат, ресторандарга. Же болбосо Кочкорго барып, эми айылдын өзүндө ресторан жок болсо керек бул жерде. Анан кийин баягы маркумду узатуудагы дагы деле жылкы союлабы, чыгымдар барбы? Ошолор тууралуу кандай кылса жакшы болот? Элдин ою кандай негизи эже айылда? Эми биздин айыл жумгал айылыбыз. Эми эмне дейбиз? Биздин айыл эми баягы чыгымдар болбошко аракет кылса эле болмок. Ушу өлгөн житкендерге бирине бири атаандашып эле көбөйтүп сойгондун ичинде болуп баратат азырчы. Жана жыртыш таратуу, тигил бул деген аябай көбөйүп атат да. Уламдан улам мурун бир убакта кичине асайып калган. Эми азыр кайра көбөйгөн ичинде болуп атат. Бир эмес мурун бир эле сойсо деп калганбыз. Азыр 2-не 3тө кылып баратышат. Эми той болсо эми азырынча эми кичине той кылса болот. Эми анча-мынча бир кичинекей тай союп, үйдөн эле кичинекей мини той кылып койсо болот да. Чынбы? Анча-мынча үйдөн эле өзүңө ылайыктуу тууган тушканыңды эле чакырып, эки жактан чакырбай эле бала бакыраңды, туугандарыңды чакырып эле үйдөн той өткөзүп бат алып койсоң болот. Эми тети ресторан эмелерге барганда эмне? Ресторанга түшкөндө баягы чыгым элдин эле чөнтөгү тиякыл түшүп атат. Элге эч бир эме койгон жок. Эл кайра өзүбүз кайра минтип атабыз да. Аябай кыйналып атабыз. Тим эле жакырчылык болуп баратабыз. Жетишпей баратабыз. Азык түлүгүбүз кымбаттабай. Ошонун баары канча той өткөзгөнгө канча кетип атат канча кетип атат. Ушуга аябай эле кейип атат элдин баары элечи. Билбейм, мен көп эле кишиден угам да. Көп эле кишиден угуп атам. Кейип эле атышат. Эже Токтотсо деп элечи. Эже мынабул негизинен ушуну мыйзам кабыл алып, указ чыгарып түшүндүрүү иштерин да жүргүзүп атабыз. Ушуну кабыл алса эл кабыл алабы? Ой, кабыл алат эле болуш керек. Ушу мыйзам деген мыйзамды жакшы катуу эметип койсо баардык эмеде кабыл алат. Ушул Жумгал айылынан баратып мына жигиттер менен учурашып калдык. Ассаламу алейкум. Негизинен мына той маарекелердеги чыгымдар эл өзүнө өзү ээ эмес да. Той өткөрүп аткан тойдун ээсинен неге той берип атасыз десең айтат да. Элдер ушундай өткөрүп атат, биз дагы ушуну өткөрүп атабыз. Өзүнө өзү ээ эмес. Анан чыгымдар аябай көп. Анан маркумду узатканда дагы жылкы соймой, сиздерди айрыкча бирден атаңдашып, экиден, үчтөн деле сой бергендер бар, Ушуга көз карашыңарды мындай ой пикириңер барбы? Ал негизи ысырап да. Ага көз карашыбыз эми сойгонго мындай Исламда шариатта туура эмес да өзү. туура эмес. Ага Колдойсуңар да негизи. жок, колдобойсуз эми. Эми 3-түү, 4-түү сойгон болбойт го мындай. Биздин айылда чогулуп сүйлөшүлгөн ошол бирден эле кылалы депчи. Бирден эмне? Бирден эле сойгула депчи. Эмнени соет? Малдычы. Жок, ошону бир кой союп эле өзү арам да булчу. Өлгөн жерден этин жеген арам деп атат. Биз мусулманбыз да. Эми арабтар болсо унитаз алтындан. Бирок моундай күмбөздөр эле тургузбайт, жөн эле Куран окуйт, ошону соолуп барат депчи. Анан терүүсүндө жер көрүп, эл көрүп, курортторго, санаторияларга жатпайт, анан өлгөндөн кийин өкүрүп туруп эле анан жылкы союп туура эмес деп ойлойм да. Биздики эмне болуп калганда байке? Силердики кандай? Биздики эмне болуп калганда? Ата бабадан калган салт болуп калган да биздикичи. Жок, бул орустардан келген да бул. Жок, ошо орустардан келип эмне болуп салт болуп калган да бул биздики. Буну жок кылса болбойбу? Болот эми. Баш ийбейби элдер? Баш ийет эми. Сойгон токтотуш керек 100%. Мен Токтош керек. Жөн эле бул тойдо кылбаган нерсени кыйналып деме кылып атпайбы мисалы. Көз карашыңар кандай? Билбейм эми, ар кимдин шартына жараша да. Жем шарткы бардыгын бирдей кылыш керек да, бай, кедей дебей бирдей шартка түзүш керек да. Туура негизи. Бирдей болсо элдин баарына эле жакшы да, бизге деле жакшы да мисалы. 50 конок же 100 конок чакырса, бир кой сойсо болду дейм. Эмне кереги бар дейм да. Анан көрүнүп 4-5 кой союп анан Жөн эле ысырапчылык кыла бербейт. Сиздин оюңуз кандай, байке? Меники деле ушундай ойлорум. Өзүңүз кандай, мындай айтсаңыз оюңузду. Эми сойбой койсо деле болот да. Ошону баягы. Андан баягы атаандашып атпайбызбы? Тиги баланча жылкы сойду. Койм мен эмнемге мындан деп ошондой атаандаштык болуп атат да. Сиз той бергенсизби негизи? Берлекмин. Бирок берем деген оюңуз барбы? Эми берем деген оюм бар. Сиз баягы жакын досуңуз бар да, ким аты? Жакын деле досторум көп. Жок, эми мисалы үчүн той кылган досуңуздун атын атасаңыз? Той бере элек азыр досторум. Эчкимиз канча жаштасыз? 50-дө. 50 болсоңуз, бири дагы өткөрө элекпи той? Өткөрө элекпиз азыр. Жок, бир досуңуз дагы той бере элекпи? Өткөрө элекпиз. Анда сиз өткөрсөңүз атаң дошу башталат экен да.
Деми көрөбүз да. Негизи ошол өнүгүү өсүүгө илим билимге жумшасак жакшы болот эле деген ой да. Ошону колдоп бересиздер деп ишенебиз. Анан жогорку кеңештен ушул депутаттар кабыл алат. Биз депутат болбой эле өзүбүздүн демилге менен ушинтип элди кыдырып жүрөбүз да. Ишиңерге ийгилик. Болуптур. Рахмат. Ошо YouTube'дан көрөсүздөр, тайм маалыматтан. Ушул эмени өлгөндөн кийин бир негизи эме сразу союп салбайчы. Коюлгандан кийин анан бир соо ишке жумшап койсо болот экен да. Жолдо добуш керек. Жол оңдоп, мисалы, мечит, толтура дем. мисалы Жумгар районунда мечиттерде даараткана деген жок да, почтич. Анан ошол жакшы даараткана салып койсо, жылуусу, ызык суу, ошонун сообу өмүр бою барып турмак да. Ошол менин оюмда ошол күчтүүрөөк болот го. Эми өзүңө келдим. Рахмат. Тилекти берсин. Дуа кылгыла. Аман болуңуздар. Негизи мына кыргыздын канына сиңип калган дейт, муну жолго салса болот да. Адамдын акылы бар. Баягы той менен маркумду узатууда чыгымдар жөнүндө силерде бир адамдын көзү өтсө кандай болот негизи? Негизи бул туура эме. Эми ораки биз өлгөндө өткөн өлгөнгө барбадыкпы? Барсак деген ошол жерден молда айтты да, неме дейт. Коюп келгенден кийин этке кирбегиле дейт. Бир сет. Адиле туура бир сет. Эмне себептен де биз суроо бердик, бирок суроо бергенден бир айтты. Молдачы. Алыстан келген кишилер жеп келсе болот дейт этти. А могу жакын тургандарга этке жегенге болбойт дейт. Харам. Харам болот дейт. Харам болот дейт. Өзү 3 күнгө чейин шарият уруксат бербейт экен да. 3 күндөн кийин деле кийин бир эки жыл Куран окуп союп койсо болот. Анан ошончу биз деле жерден коюп келгенден кайра эле этке кирбей эле кетип калдык. Ошондой эле болуп атабы негизи? Негизи ошого көнүп атабыз азыр. Акырынан көнүп атабыз. Бирок жолго салса кандай болот? Мыйзам кабыл алып же бир указ чыгарып койсо колдойбу элдер? Эми ал указ чыгарып, мыйзам чыгарган азыр эл деген кеп баш бербейт го дейм. Баш бербесе 200 миң сом штраф деп койсо. Эми баш бербеген себеби мындай. Илгертиден калган эме да болчу. Мен жолго сала алам да. Акылымда, күчүм дагы, эрким дагы жетет. Оңой эле салып койсо болот. Буга чоң акылдын кереги. Мен атым Талант. Талант. Сиз кандай деп ойлойсуз? Жа мен ошо байкем жооп бербеди. Менин байкем болот деп. Ушуларга кошуласызбы? Сиздин кандай оюңуз бар? Оюм ушул Талант мындай да. Бул туура эле. Сиз жолго салсаңыз туура эле негизи. Чындыгы асачы керек. Мына кээ бирөө колунда бардылар той өткөн дагы бартат берет экен. А колунда жоктор кыйналат экен. Тойлордогу чыгашаларга кандай карайсыз? Тойлордо чыгашат мен каршымын. Чындыгында. Анткени колунда болгондор чындыгында колунда баары гана атаңдашып атпайбы колунда жоктор? Ошол колунда жоктор ушинтип эле жок. Атаңдашып. Атаңдашат. Кыйналып атат. Кыйналат, кирителат, тыйналат, бунулат. Ошол кыскасы. Сизчи? Адал атандашуу. Сизге атандашасыз, булга атандашам, кредит алам. Болгон эле ошо. Талант мындай да. Бизге эле чыгымда. Шуну кандай кылса тойду эл колдойт эле? Бирден жооп берсеңиз. Эми кандай кылганда бу жерден кандай кылыш керек? Эми аны токтотуп коюуга деле болот. Өткөзбөй коюуну болот. Ушуну нике кыйып койсо эле болот экен. Азыр жаштар 30 жашка чыгып кетет. 35ке чыгып үйлөнгөндөрдү көрүп атабыз. Ошол той кылам деп кыйналыпчы. Сиздин оюңуз барбы негизи? Бар. Кандай оюңуз? Муну токтотсо илгеркиде мурункуда мен мисалы 20 жашымда үйлөнгөм. Татлакай эле үйдөн эле никебиз кыйып эле. Көп болсо. Каже саде жок, бир кой союп эле ошондой үйлөнгөм. Мал ул союштун кереги жок да. Негизи эл жыйнатпай, Талант. Жок, эл негизи жалкоолук деп ойлойсузбу же жумуш жок деп ойлойсузбу? Жок, жумуш да жок, бирок жалкоолук да бар. Жалкоолук да бар. Бар. Сиз кандайсыз? Мен кошулам бул байкеге кошулам. Рахмат. Ишиңиздерге ийгилик. Ушул чаек элди айтып деп ушуну токтотойлу. Бирөө келип бизге мына Европа, аны эмес мына мусулман өлкөлөр, арабтар өсүп атат. Байып кетип атышат. Биз болсо ушул же бир китеп окубайбыз. Анан ушинтип эле эт жеп жүрүп эчтекени көрүп. Андан көрө жер кыдырайлы. Кандай дейсиздер, Тура. Амансыздарбы? Ден соолугуңуздар жакшыбы?
Биз Кыргызстанды кыдырып жүрөбүз да. Мына той анан маркумду узатуудагы ашыкча чыгымдар жөнүндө элдин пикирин ар бир адамдын ою маанилүү. Жалпы Кыргызстанда биз сураган жерлерде баардыр эле ушул даяр болуп калыптыр да. Негизи эл ысырапкерчиликти каалабай калыптыр. Ушуга сиздердин оюңуздар билип коелу деп атайын токтодук. Биздин оюбуз эми ашыкча ысырапкерчиликтин чын эле кереги жок. Биринин колунда бар, биринин колунда жок. Бирок биздин эл мурунтан ушундай салтка айлантып көнүп алыптыр эми, ошонусун кое бербей атат. Бирок мурдакка караганда азыр ысырапкерчилик аз, түшүнүк да бар. Бирок ушуну указ чыгарып же бир мыйзамдарга мыйзамды кабыл алып, аябай татаалдаштырып мындай бир штрафтарды салып койсо, тез эле бир 10 күндө жолго салып койсо болот да, мен өзүм уюштуруумда да, өзүмдүн оюмда, көз карашымда. Негизи тойлорго кандай көз карашыңыз бар? Эми тойлорду баары бир кыргыз болгондон кийин уулу үйлө өткөнбүз, балдарды сүнөткө отургузат экенбиз. Бул тойду токтотуш ал мүмкүн эмес. Той болот, болгон той болуп эле турсун. Ал эми жанагынтип мыйзам чыгарып коюу деген бул негизи туура эмес деп ойлойм. Адам эл өзү ошого жетилиш керек да, аң сезим менен. Сиздин оюңуз кандай? Туура эле. Ушунда айткан туура кошулабыз. Рахмат. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Амансыздарбы? Ден соолук жакшыбы? Кандайсыздар? Ассаламу алейкум. Ой, кайдан таң атпай? Биз түнкү саат 3-тө шаардан чыкканбыз. Бүт Кыргызстанды кыдырып жүрөбүз. Мына той менен маркумду узатууну, чыгымдарды азайталы деген ниет менен. Жалпы Кыргызстандычы, сиздердин оюңуздар барбы? Жо, биздер ошондой болуп калдык. Мына азыр айылда мурункудай жок ба? Жылкы соймой, эметмей, ал кызгарып атпайбы өзүнөн өзү эле. Жо, негизи аз дагы бирөө баштап коет, анан ошого атаңдашат, кайра улам кете берет. Андай жок, өзү токтоп келатат. Эл өзү түшүнүп калды да. Азыр мына пандемия болуп, эл кыйналып атат, өзүңүздөр көрүп атасыз, туурабы? Андай мына асайып, өзү эметип калды, бир нукка түшүп келатат. Сиздин оюңуз кандай? Ошондой меники да. Жок, тойлор эми эртең күз болот, кайра жыйын терим болот, картошкасын сатат, малын сатат, кайра той уланып кете берет да. Ушуну бир чектеп койсо болобу? Оюңуз кандай? Эми оюбуз болот биздикичи. Негизи бул жанагы ысырапкорчулукта байларга, чоңдорго, жанагы колунда баларга ата-анасы бере жылаңач калган элдер көп да бул жакта. Аябай эле кыйын болот, кыйын болот. Балдар да түшүнүгү ушуна болуп калды. Тигинсе мен да минтпейт элем деп эле баштайт. Аны айлегет. Мен мугалим эмес, шопурмун. Сизчи? Агроном. Негизи мына жумуш жок дейт, бирок бош жаткан жерлерде толтура. Айылда көбүнчө эмне окат кылышат? Жер да, жер менен мал. Жер, мал. Баягы сиз айтып атасыз, азыр жумуш жок деп. Жумуш бар. Жумуш бар, жалкоолук. Жалкоолук бул деген. Ким жакыр жасайт? Бул деген жалкоо иш жашайт. Иштесе жумуш толтура азыр. Жумуш жок деп айтыш кыйын болбойт, ал туура эмес. Рахмат. Бир үйдөн бирөө аксакалбы же кемпирби же жашпы каза болсо, ошол жылкы сойгондор, ошол чыгымдар тууралуу кыскасычы. Оюңуз барбы? Кандай кыскартыш керекпи? Эмне кылып жолго салса болот? Айылдын негизи кыскартыш керек, бирок илгертен берки баягы элдин салты болуп калып анан ошондон чыга албай атышат да. Бирок жолго салса болот да. Жолго салса болот болуш керек. Эл колдойбу жолго салса мындай чыгымды азайса? Убагында колдогондор болгон, анан кийин кайра эле күчөп кетти, уланып. Азыр мына пандемиялар бүтүп, дагы 1-2 жылда дагы элдин жашоосу өзүнүн угуна түшүп, жакшы болуп кетсе, кайра эле башталабы дейм да? Кайра эле башталып кететби? Бирок ушуну мыйзамдаштырып, штрафтарды көбөйтсө эл макул болсо керек. Кандай дейсиз? Анысын айта албайм. Но маркумду узатуудагы чыгымдар, анан тойдогу чыгымдар жөнүндө элдин пикирин билип жүрөбүз да, жалпы Кыргызстан боюнча. Кандай ойлоруңуз бар? Айылда кандай болуп атат? Эми айылда баштагыдай эле илгери ата-бабабыздын салты боюнча эле көбүнчөсү эле. Кайсы салт? Илгерти ата-бабабыздар эле көкөт айдын тоюнда тияк бияка эмеде мал союлуп жүргөндө бирок ыгым-чыгым действительно көп болуп атат. Көпчүлүк бул деген баягы карапайым мындай карапайым элге аябай эмесин келтирип атат да, зыянын келтирип атат. Эптесеп элден калбайын деп эле кредит алса дагы мал салын союп антип узатып атат. Бирок мен туура эмес деп ойлойм негизгиси. Ысырапкерчилик. Ысырапкерчилик. Колдой билеңиз мыйзам кабыл алса? Мыйзам кабыл алса колдойт болчубуз. Рахмат. Ушундай эле колдойбуз деген эле эмне ойдобуз да. Рахмат. Жигиттер, ассаламу алейкум. Мырзалар, мына той анан маркумду узатуудагы чыгымдар бар го, ашыкча.
ысырапкерчилик деп угабыз, соцсеттерден айтышат. Бирок бирөө чыгып мындай атайын чуркап жүрбөйт. Биз депутат эмеспиз, бирок эл үчүн ушул ишти колго алып, белди байлап чыктык. Жалпы Кыргызстанда кыдырыпчы. Кандай оюңар бар негизи? Же жакшы эле ушул боюнча кете берсинби? Бир чекеден сүйлөп берсеңиздер. Эми ал туура деле эмес. Көбүнчөсү жөн эле лишний расход да. Көбүнчөсү туура эмес. Ошолорду кыскартып, ошо менен кошо жана штрафтарды кошо кыскартып койсо дагы машинаны дагы. Ошону да кыскартсаңар болот. Мен кыспен. Негизи энди ошо силер айым журналистке ошондо айтып койсо дейм да. Ал туура эмес, эми жөн эле жөн эле мына интервью алып жатсызмы? Патриот катары. Жакшы, эмгегиңе ишиңе ийгилик. Жакшы. Рахмат. Силердин оюңар кандай? Эми оюм туура эмес эле, ашыкча чыгым деле кереги жок. Силер тойлорго кошуп жүрөсүңөрбү? Кошуп жүрөбүз. Өзү исламды, динди түшүнөсүңөрбү? Эми түшүнөбүз исламды деп. Белекти бергиле кайра аны үмүт кылбагыла дейт. Атыңарды жазып конверт бергенде атыңарды жазып бересиңер, жазбайбы? Жазып беребиз да. Үмүт кылат экенсиңер да кайра мага алып келет деп, туурабы? Конечно, ошондой да. Ошон үчүн уланып кетип атпайбы? Ошону токтотуш үчүн атты жазбай 500 сом салып эле берип коюш керек да, мага окшопчу. Ошондо токтойт. Мейли иштерге ийгилик. Мейли. Мына байкелерден алайлы, как раз. Кел, жүр. Кандайсыздар? Сиз жер неме кылчу элеңиз? Бөлчү элеңиз? Ооба, айыл өкмөт башчысымын. Айыл өкмөтсүзбү? Тамашалап атабыз. Биз мына Кыргызстан боюнча кыдырып жүрөбүз. Айыл өкмөт болсоңуз жакшы экен. Мына той, ыгым-чыгымдар, анан мына жанагы маркумду узатуудагы ыгым-чыгымдар, ысырапкерчилик деп соцсеттерден көп окуйбуз, угабыз да. Ошого сиздин пикириңиз кандай? Биздин пикир болгондо эмне мурунку караганда азыр Кудайга шүгүр эле кыскарып калды бирокчу. Бирок ушуну мыйзамдаштырса, указ чыгарса президент, эл колдоп бергидей да. Сиздерде кандай ушул тууралуу иш жүрүп атабы негизи? Бизде жүргөндө биз эмелерге барып атабыз. Азыр былтырдан бери, кичине мында тура. Былтырдан бери жана пандемия болбоду. Ошондон бери бизде баягындай аябай эле ошибка эме болбой калды, ысырапкорчулукчу. Азыр маркумдарды да жашыруусу бир күн эң эле аябай балдар алыс жакта болуп калса бир түн түнөп калып атат да, атак сразу эле кетип атат, койдуруп. Анан өзүбүздө бар түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келип атам менчи. Мал сойбогула, сойсоңор да кара мал сойбогула. Мындай бир кой жандыктан союп туруп эле анан анда кошунукуна. Андай ошондой кылып иштеп атабыз. Шарият ошондой. Тойлоржу тойлор. Эми тойлорду элдер өздөрүнүн немесине карашы эле өткөрүп атат. Деңгээлине карашы эле. Ким аны тойду тыя албайт экенсиң. Тойду тыя албай атабыз да. Эми ага бирок жана сиз айткандай чектөө киргизип койсо, общий деп өкмөттөн башталса, бизде кылып. Анда ошондо баягы мына кагаз болсо, кагаздын негизинде кылсак болот да. Анан барсаң эле айтат экен, тигимде 100 киши чакырды, 500 киши чакырды, мен андан кемимби деп туурабы? А так белки маркумду узатууну ал мындай чектөө мурунку караганда аябай эле кыскарып калды ысырап. Рахмат, ишиңизге ийгилик болсун. Сиздин оюңуз кандай? Кыскарса колдойсузбу? Колдойбуз, эми колдогондо мына ушул эле похоронду айыл өкмөт айткандай маркумду узатканда чек коелу деп атпайбы? Ошону коюлсун. Анан эми тойду айта албайм, эми тойду деген ар ким аргандай да. Ошо атаандаш болуп. Эми атаандаш болгондо колунда бар, башкача кылат. Колунда жок, эми курнамызды той жакшылыкта, жакшылыкка кете берсин. Бирок жакшылык. Мен оюм да. Мен тойдо жүрөм да, кызмат кылып, тойлорду алып барып жүрөм. Ошо тойдо алып барганда көп жерде мен кошкон элем мурда. Же болбосо мага кошкон эле тоймо, ошон үчүн кайра алып келдим дешет да. Бул уланып кете берет экен, жынжырча болупчу. Ошого кошпой эле койсо тойго барганда, жөн эле бир белегин берип коюп, анан кылса болбойбу? Туугандар өз алынча сүйлөшүп алат да, той өткөргөндөр ким кандай берет. Мен оюм ашыкча болуп кеттиби дейм да. Жак, тойдуку боло берет, тойдуку боло берсин. Оюңуз ушундай, мейли бар болуңуз. Эжеке, сиздин оюңузда угуп коелу бир. Бизде эми азыр биздин Жумгал жергесинде тойлор неме мисалы үчүн өлүктү маркумду узатууга мурункудай болбой калды. Чындыгында элечи аябай дегендей мындай көп эле чыгаша болбой калды. Бардыгы орду менен келатат. Шүгүр. Бирок дагы деле бирөөсү жылкы союп койсо анан дагы башталып кете берет. Ошону мыйзамдаштырыш керекпи дейм да? Мыйзамдаштырыш керек негизи элечи, ошо жанагы көп эле чыгымдын кереги жок да. Тойго кандай көз караштасыз? Эми тойлор биздин айыл башчысы айткандай, тойлор болсо эми колунда барлар жакшы эле берип атат деп эле айта алам.
элдин бирок тойду деле шан шөкөттү азайтып эле баарын бирдей кылып койсо болобу? бирдей кылып койсо деле жок эми байларга тең эле албайсың да. Жок ошо байлардыкындагы жөнөкөй мына колуна жоктордукунда той кылса бирдей 100 адамдан ашык чакырбайсың. Тамада $100 ашык болбойт. Бир койдон ашык союлбайсың, 2ден ашык тамак тартылбасын деп койсо эл байыйт эле, билесизби ушуну? Жок, бул оюң туура, негизи ошондой деле бирдей калыпка салып койсо болот. Эл колдойт, колдойт. Көп эле чыгымды эч ким каалабаса керек. Рахмат эжеке.